Урматтуу Жаныбек Калканович, Азамат Жаныбекович, Азамат Жаныбекович, айтсаңыз, буга чейин канча акча каражат республикалык бюджеттен таза сууга жасалды? Жалпысынан. Жана ошондой эле сырткы донорлордон канча акча каражат каралып жасалды? Бүттү ошолор ийгиликтүү иштеп аткандарды. Ошол бүгүнкү күнгө чейинки кеткен сумманы сиз айтып өтсөңүз. Мен жалпылап айтайын, бүгүнкү күнгө чейин тартылган эл аралык каржылоо республикалык бюджеттен бүгүнкү күндө $600 миллион ашык. Больше. Республикалык бюджеттен негизинен 2014-жылдан баштап каржыланып башталган. Биринчи каржылоо 50 миллион сом болгон 2014-жылы. Андан кийин геометрический прогрессия менен 50, 70, 100, акыркы каржылоо 800 миллионго жакын болгон. 2023-жылдын каржылоосу. 4-жылдын каржылоосу. Ошол 600 миллиондон ашык доллар карыз алып биз таза сууга иштеттик. Бирок биз дагы 960 айылды камсыз кылыш үчүн дагы $1 миллиард акча керек болду, туурабы? Туура. Ошондо биз канчанчы жылы биз толук мамлекетибизде таза суу менен камсыз болуп калабыз? Таза суу бул системалуу объект, не дегенде бул кадимкидей организмдей, буну убагында эксплуатация кылып, ар бир комплекстеги ичиндеги оңдолбосо, бул кайра эле кире берет, бул кайра курууну муктаж кыла берет. Мен ойлойм, бул жерде биринчиден эксплуатацияны туура чечсек, эксплуатация убагында кылынса, ошондо гана чечилет. Негизинен 960 айылды таза суу менен камсыз кылуу боюнча бизде план бар. 2036-жылга чейин биз буларды оңдоп бүтүш керекпиз деген алдыбызда программабыз бар. Жаныбек Калканович, сиз 16-17 жылдар, 18 жылдар иштегенсиз, өкмөттө иштегенсиз. Ошол өкмөттө келип бизге отчет бергенде билесиз да, 23, 24, 25 жылы толук суу менен камсыз кылабыз деп отчетту берип кетишет эле. Бүгүн 36 жыл деп угуп атабыз. Азыр жаңы жетекчи, мекеменин жетекчи директору турат. Бул киши айтып атат азыр. Ошондо дагы биз 10 жыл, 11 жыл дагы таза сууну күтөбүз. Анан дагы айтып атат, бул жерде туура колдонбосок, бул эч качан токтобойт. Дайыма карыз алабыз, дайыма сууну, таза суунун үстүндө иштей беребиз дегенди дагы билдирип атат да. Эмне кылып чечсек болот, эмне кылсак болот? Тез аранын ичинде бүтүрүп, элибизди таза суу менен камсыз кылып, жана ошону туура колдонуу боюнча. Азыр мына бааларды көрсөтүп атат. Баалар өзүн өзү актабаган бааларды көрсөтүп атат азыр. Ошондо кандай кылганда бул жумуш боюнча биз толук камсыз болобуз? Рахмат. Министрликтин ою кандай? Негизи бизге ошо 1,5 жылдан бери ошо өттү, биздин карамакка. Өзүңүз айткандай, ошо биз ошо таза суу менен камсыз болобуз го деп ойлоп жүрчүбүз, бирок бизге өткөндө мына Жалал Абад областында 27-30%га чейин эле камсыздалыптыр да. Мисалы, ошондо мен дагы таң калдым. Анан биздин ошол атайын ошол ГПга программа түзүптүрүп, ошол негизи таза суу менен камсыздалгандан кийин аны эксплуатация жакшы болбосо ошол эле боло берет экен да. Ошон үчүн эксплуатациянын бүтүн ошо райондук жергиликтүү өзүн өзү тейлөөчү айыл өкмөттөр, райондор караш керек экен. Ошондуктан муну биз ошо 30-жылга чейинки коюлган программанын негизинде камсыздоо болот деп айтып атабыз да. Бирок жылдан жылга мындай жаңыртып туруш керек экен. Бул живой организм сыяктуу экен, бул таза суу менен камсыз кылуу. Мисалы, азыр ГПга тапшырма берилген, мурунку арест аркылуу, башкалар аркылуу коюлган канализациялардын баарын инвентаризация жүргүзүү. Анткени себеби ошол кандай болду, эмне кылыш керек, бир 10 жылдан кийин же болбосо 5 жылдан кийин уже кайра башталат мурунку коюлгандар. Ошолордун баардыгын инвентаризация жүргүзүүдө пландап атабыз. Анын негизинде эми азыр Азамат айтып кетти, өзүнчө мындай топтом жасап туруп, ошонун негизинде карабыз. Мен чын айтканда мынча жыл бүтөт деп айта албайм. Жаныбек Калканович, мамлекетте бардык тараптарда тартип орноп келатат да. Ушул таза суу тарабында дагы бир тартипти орнотуш керек да. 2001-жылкы курулган Арис аркылуу ишке ашкан Көктөндү айылындагы суу эксплуатацияга берилгенден кийин 1 айдан кийин чыкпай калган да. Арис аркылуу жасалган. Мисалы үчүн бүгүнкү Базар Коргон районунда Көктөндү айылында 1 айдан кийин суу чыкпай калган.
андай учурлар көп. Баягы жасалып аткан учурда дагы жакшы көңүл бурулбай калып атат. Каралып аткан учурда дагы ошону жергиликтүү бийликке берилгенде дагы алар тарабынан бир көңүл коштук мамиле болуп атат да. Ошон үчүн Жаныбек Калканович, ушуну тартипке келтирүү боюнча мен сизге министрликке сиздерден суранат элем да. Ушул боюнча бир чечим кабыл алып, бир иш-чара өткөзүп, ушул жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү эл менен, аким, губернаторлор менен, ушулар менен иштешип, ушул мына 600 миллион доллар бул карыз алып атабыз да, сырттан алып атабыз. Мунун проценти бар, мунун жылдан жылга өсүп аткан акчалары бар, пайыздары бар. Ошого биз туура колдонуш үчүн ошол жергиликтүү эл менен мындай түз ишти алып барышыңар керек да. Ошол эле учурда мына сиздер аркылуу жасалып аткан мына мекеменин ишканасы Азамат мырза 25 миллион сомго жасала турган болсо силер аркылуу ара фонддору же жергиликтүү элдин баягы өзүнүн фонддору менен жасалган 2,5 миллионго жасалып атат. Бирок ал дагы силер тараптан сырттан алган акча каражатын каалагандай чачкандай иш карап атасыздар да. Жакшы эмес. Ошол 25 миллионго дагы ошол нерселер толук кандуу иштеп калбай атат, ошол нерселердин бардыгы.